бери жүрүптүр. 18 жыл кызмат кылган сиңдимди жалгыз өзүнүн моргко таштап. Эмне себептен биринчиден Советим больницасына апарбайт, алгачкы жардам көрсөтүп. Эмне себептен ол жерде жаткызып алып өлтүргөндөн кийин ачып алып кийимдерин алмаштырыптыр. Бул качылып мени өлтүргөнгө жаза барбы жокпу деп күтүп отурам. Ушу айылдын депутаты мына жеңебиз билет бар жогуну, характер. Балалык чагы бир жакшы болуп мектепте ортактары менен жүрүп, ойноп күлүп өткөн. Окууда отличница болчу. Акыл эстүү, ыймандуу кыз эле. Бирөөгө катуу сүйлөбөйт эле, бирөөгө басым көрсөтпөйт эле эч. Кандай болуп кетти өзүм деле билбей калдым. Не кылышымды билбей күйүп отурам ушинтип. Колумдан келсе кана. Сүйлөшүп, таанышып эле турмушка чыккан, аркасынан келип, анан тоо жер үчүн мен ынабастан айттым да келгендерге. Мен кызымды али камыр кылдыра элекмин, али нан жаптыра элекмин, торпок жетелетпейм, кой айдатпайм. Бул кызым силердин тирикчилигиңерге кандай чыдайт? Менин кызым назигирак, койгула, кетип калгыла десем, баласы тынбай аркасынан ээрчип, сүйүп жүрүп алган. Не кылам эми? Эми сүйүп жүрүп албай ушуну көрсөтүп атат. 5 баласы бар. 5 баласын ойлободу ич. Не кылайын? Тагдырга тан берип отурам ушинтип. Эжекелери бар мына жерде. Кече эми советтиктер өздөрү келишти. Ортактар ошол жердегилер дагы келишти. Баары ортак классташ, ортак мына жерде ошо немеде болгон, линейкада болгон кыздардын баардыгы ызылдап келишип баардыгы. Унун баштагы күнү келишти, жерге берер күнү. Унун кече дагы келишти. Баардыгы ыйлап, көп ыйласак сизди зыркыратат экенбиз, коюң Айшене деп ортактары кетти. Онон кийин өзүнүн ошо тоодо ортактары келишти. Ол ортактары дагы бир кың дебестен тирикчиликти кылып бар жокту тербеткен кыз эде. Бул эмне мындай болуп калды? Биздин досубуз, биздин ортагыбыз бирөөгө бир тышнагын көрсөтүп ырсаңдап сүйлөбөйт. Балдарга эми сүйлөбөйт эле да мончо кызымчы. О көрсө ушу эр көзү менен, ым менен психикалык жактан алгыдай көрсөтөт окшойт дейм да бугачы. Же эр наша чегеби билбейм. Же өзүнүн кече ичип алыптыр. Ошо баргандан кийин ошо өлтүрүп кылгылыкты кылгандан кийин ичип алыптыр. Ону эжелери мен юкам ичпейт эле деп ошондой деп берге келип айтып атат. Ичпейт эмес, милициялар айтыптыр, сенин юкаң алкаш экен дейт. Арактын алгыдай немеси чыгыптыр. Кызматыны көрүп жүрүп, 5 та бала төрөлгөндөн кийин ушул кылыкты кылат. Мен ушуга эч оюм жетпей атат. Не кылышымды билбейм мен азырчы. 5 баласы бар. 5 баласын ошолордун колуна берип койсом кандай болот деп ойлойм. Кыздары экөө. Бири 5 жашта, бири 2 класста эми окуйт. Балдары 9 классты бүттү, бири студент. Ошондо балдарды 5 баланы өзүңүз колуңузга аласызбы? Алам, олорго койгум келбейт. Себеби дегенде олор мыкачы, тарбиясы начар адамдар экен, бардыгы. Окуя бизге түнкү саат 2-де жетти. Мен Каположно эле иштен келип үйдө жатканмын түнкү саат 2-де. Будан кичине карындашым менен күйөө балам чалды да. Мени аварияга учурап калышыптыр, срочно келсин деп атат деп, өзгөнүн больницасына чакырышты да. Анан мен кийинип эле машинаны минип чыгып, оштон экөөбүз жолугушуп, мен машинамды ошко эле коюп, онун машинасы менен келгенбиз. Келсек авария болуп отур, атып өлтүрүптүр. Келип, ошол жерде келсек, милиция тергөөчүлөр бар экен. Тергөөчүлөр ака деди. Тергөөчү айтты, ака, менин карындашыңызды атып өлтүрүшкөн деди. Күйөө балаңыз аткан деди. Сразу эле айтты. Анан ошол жерден сүйлөшүп, моргко кирдик, моргтон көрүп, ошентип немес көрдүк. Күйөө балам менен буга чейин мамилебиз жакшы эле. Сүйлөшүп буга чейин дагы урду деп. Буга чейин үйлөнгөндөн кийин 1 жыл, 2 жылдан кийин карындашым жерге келип жүрүп кеткен. Bir күн, 2 күн жүргөндө
Өзü келип алып кеткен, ошондо барганда урган экен. Анан ошондо карындашым чалып, апама чалганда, апам экөөбүз барабыз десем, апам мени баргызбай өзү барган. Өзү барып эмне урасын деп айтып деп келген. Ошо бойдон вообще мындай жаман ишин айта эле да. Урушкан неме кылып айтпайт. Келет эле бир күн турат, кайра кетишет. Ошентип сыйырматта эле чалып, сүйлөшүп турчу элек. Мен кичине кызыдан сурасам, кичине кызы келишти, келгенден кийин силер эшикке чыгып тургула дептир. Кыздарын ошо эшикке чыгарып бериптир ойноп. Анан баласы бар экен эле, баласыны сарайга жөнөтүп бериптир, аттарды караткан. Эми балдарды айтканына караганда да, баласы сарайга жөнөтүп бериптир баласын. Баласы сарайда жүргөндө 2 ок түнүнө чыгыптыр. Күйөө бала экөөбүз бул жерде сүйлөшүп турганбыз. 1 сааттай, жарым сааттай сүйлөшүп туруп, ол мектепке киргенде эле бир жөгө жакшы сүйлөбөй мындай оор турган да. Бул карындашыбызды бул өтө коркутуп алган экен да. Коркутуп алып эле ушундай жүргөн экен да. Бияка бир сөз ташып келбейт эле болчу. Бир сөз айтпайт эле. Ошол баягы балдар эми буларды 20 жылдык аялдарды классташ балдары тейлеп мейманчылыкка ошолор чакыргандан кийин өзүнүн жакын абабыз тууган экенин күйөө бала деле билет. Катташып жүрөбүз, ушул жерде жүрдү ошол күндөрү ям элечи. Ошол жазган да, келесиңби кетесиңби деп. Себеби берки балдар кызганчак экенин билген экен да ошондо элечи. Ошондо ошол бала тууганыбыз өзү сүйлөшүп атканда, тууганың менен өзүң сүйлөш депчи. Ошол жерде эле чалып, сүйлөшүп, жазып аткан. Ол жерде эч кандай эме жок. Ол жакын тууганыбыз. Күндүгө катташып, ого менен күндүгө ошол жерде жүргөн. Онун эч кандай күманчылыгы жок. Элдер ар нерсе деп жазып атат экен. Ондой кыз эмес эле ал карындашыбызчы. Эми кандай адам экенин байкап жүргөм менчи, мурдадан элечи. Карындашыбызды өтө мындай бышык кармайт эле. Урганын эми айтып келбейт эле. Айтсаң мындай кылам, андай кылам деген окшойт да чагымчы. Ону эч бир байкалган эмес да. Мындай бирок күйөө балабыз катты кармаганын билинчи да. Коркутуп алганбы, эч бир сөз айтпайт эле.